байыркы жазууларын чынында кийинки жаштар жакшы билбей баратат. Негизи эле бул нерсенин баягы тарыхый орду бийик экенин, тарыхый орду улук экенин, ошол кыргыз жазганын, кыргыз улутундагы адам жазганын тарых далилдеп эле берип атпайбы. Бир топ илимпоздор, бир топ чоң тарыхый жыйнактарга чыгыптыр, котормосу менен берип атат атыгүл. Анан баягы дүйнөлүк алкакта бул нерсенин баягы Орхон Энсей жазуулары, Рун жазуулары деген бир арган башка бир аталыштарда кабылдап калбадыкпы эми баягы. Жеке менин оюмда ойлойм да ушул кыргыздын колдонгону бул негизги далили баягы ар бир уруунун эн тамгалары бар го. Ошол нерселерде ушуга бир түпкүлүгү байланышып кеткен нерселер да баягы башаты. Анан ошол бир чоң далил го деп ойлойм да. Анан эми ушул бүгүнкү күндө ошонун кыргыздык экенин, кыргыз элиники экенин, кыргыз мамлекетине таандык экенин ушул даңазалап ушул иш-чаранын өтүп атканы бул кыргыз эли үчүн бир чоң саамалык го деп ойлойм. Чоң олжо деп ойлойм. Себеби биз олжо десе көпчүлүк учурда материалдык жагына басым жасайбыз. Бирок бул руханий чоң бир кайталаңсыз олжо болуп берет элге. Анан ушул Айтыш коомдук фонду Садык Шернияздын демилгеси менен ушул Ачекей айылында орнотулуп атат. Бул иш-чарадагы баягы өзүң айткандай келечектеги жаштарга, эртеңки муунга, мындан кийинки убакыттагы келе турган баягы адамдарга, урпакка баарына бир чоң бир далил болуп бере турган иш-чара го деп ойлойм. Мына 27-28 мына Тоголок молдонун 160 жылдыгына Айтыш коомдук фондунун түзүлгөн 20 жылдыгына чоң айтыш өткөргөн турасыңар. Ушул жөнүндө дагы өзүң эми уюштуруп жүгүрүп жүрөсүң, элге маалымат берип. Негизинен Айтыш коомдук фонду түзүлгөндөн тарта ушул жылына 2 жолу такыр эле болбой баягы каржылык маселе оорураак болуп калган учурда чоң бир эл аралык айтыш өткөрөбүз да. Анан айрым жылдары гана ушул 20 жылдын алкагында 1-2 жолу ушул айтыш өтпөй калды баягы өлкөдөгү кырдаалда башка себептерге байланыштуу. Анан дээрлик 20 жылдан алкагында ушул ондогон жүздөгөн айтыштарды өткөрүп жүрөбүз да. Эл аралык деңгээлде, республикалык деңгээлде, Кыргызстандын ар кайсы аймагында. Айтыш коомдук фонду 2001 жылы түзүлгөндө Ашарал атабыздын көзү тирүү эле, Эстебес атабыздын көзү тирүү эле, Туганбай атанын көзү тирүү эле. Ошол адамдар түптөп кеткен баягы бир руханий очок да. Руханий бир улуу жай ушул Айтыш коомдук фонду. Анан ошол жол өнөр болгондон кийин, элдин бир ырыскысы болгондон кийин бул уланып кете берет экен. Быйыл мына 20 жыл болуп, 20 жылдыгыбызга арналган алгачкы айтышты ушул Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына жана биздин улуу бир жазма адабияттын, элдик озеки чыгармачылыктын көч башында турган улуу инсандардын бири бул Тоголок молдо атабызга арнап атабыз. Тоголок молдо дагы жеке менин оюм боюнча ушул жазма адабият менен ушул элдик озеки чыгармачылыкты калыштырып ушул чоң көпүрө болуп берген инсандардын бири да. Анан дээрлик 20 жылдык тарыхта ушул өнөр башатында турган бир топ залкарлардын кадырына айтыш өткөрүп турабыз да. Маселен Арстанбек атабыз, Жеңижок атабыз, Токтогул атабыз, Коргоол Акын, Калык атабыз бир топторго ушул аталып айтыш өткөргөн экен. Анан ушул баягы былтыркы жылдын шартына байланыштуу Тоголок молдо атабыздын мааракеси өтпөй калды. Анан ушул демилге болуп ушул айтыштан бизди колдогон жигиттерден Тоголок молдо атабызга арналып отурат. Бул чоң саамалык болот деп ойлойм. Биринчи жолу Тоголок молдого арналат. Тоголок молдо негизинен көптөн бери айтыштар эл аралык деңгээлде өтүп келген да. Бул кош байге деп 8 акын казактан, 8 акын кыргыздан катышып келген. Анан чоң деңгээлде бир 3-4 жыл аралыгында ушул республикалык айтыш өтө эле келе. Анан мына ушул мартта республикалык өтөт. Мен ойлойм бир чоң ийгилик менен өтөт го, себеби акындар өздөрү бири-бири менен, кыргыз акындары деле бири-бири менен айтышканды сагынып калат негизичи. Анан казак кыргыз ортосундагы айтышта көп маселелерди айта албайсың да, баягы саясий нерселерди айта албайсың. Эми баягы конок чакырып алып баягы өзүңдү өзүң баягы кагып силкеп отурганыбыз бир аз одонораак көрүнүп калабы деген ойлор жаралат. Анан ошол себептүү республикалык айтыштын мен ойлойм жүрүшү деңгээли бир таасирдүү болот го.
коомдук иште, саясий иште, маданий иште бир чоң бир иш чара болот го деп ойлойм. Тандалып отуруп болсо финалдык эмеде канча акын айтышып жалпы? Тандоо турунан бул жобо боюнча тандоо турунан 12 акын тандалып алынат, Кудай буйруса 12 акын. Негизи катышып аткандар канча болот? Негизи катышканы эми биз негизинен буга чейин бир 40-50гө чейин катышып келет. 50-60га чейин катышкан тандоо туруначы. Анан ошонун ичинен калыстардын чечими менен 12 киши тандалып алынат, анан ошо 12 киши чоң айтышта ат салышат. Бул ошол биринчи айланпасы, анан жарым финал деп баягы упайы жогорулар алдыга сурулуп чыга берет. Анан буга чейин жана айтпадыкпы залкарларга, залкарларга бир нече залкар топторлорго жана мааракесине байланыштуу айтыштар өтүп келген да. Ошондон кийин эми коомдук талкууларда, пикирлерде, соц тармактарда пикир болду да. Бул биздин акындарыбыз айтыш кимге арналып атса ошонун ата тегин өзү жөнүндө көп айтпай эле башка бир теманы талкуулап атышат деген сындар болгон да. Ушул жагын эске алып мындай нерсе, Айбек мырза, мындай нерсе талаш жаратат экен да. Себеби мындай ой бар. Айтыш деген иш чаранын аталышы ошол маселен Тоолок молдого арналып атат да, туурабы? Айтыштын аталышы. Ал эми айтыш сынагынын өзүнүн баягы тематикасы кенен да, туурабы? Ошол себептүү аты аталып аткандан кийин, маселен Арстанбаке же Токтогулга аталыш айтыштын кажети жок. Эми көп баштан аяк эле токтолуп айтыштын кажети жок деген калыстар дагы бар, айрым көрөрмандар. Жок, ошону баштан аяк айтыш керек, ошол инсан тууралуу деген пикирлер бар. Ошондуктан бул кичине ача пикир жаратып коет. Албетте айтылыш керек. Себеби деген даңаза кылып айтыш керек да. Сөзүңөргө каралдым да. Мен сурап аттым, анткени жаштар жакшы билбей бартат алар. Ооба. Силер мындай даңазалап ушу ырга кошуп төксөңөр билип калабы деген маселе. Албетте айтылат бул. Айтылат, сөзсүз айтылат. Мыкты айткандары ошол өзүңүз айткандай баягы жаштарга сабак болуп, таалим болуп сакталып калат. Эми таптакыр эле айтпай койбойт. Албетте бирөө деңгээлине жараша начарыраак айтып коюшу мүмкүн. Бирөө деңгээлине жараша бир толук ачып бериши мүмкүн. Ошондуктан бул эми ошол акындын дареметине жараша, ошол кезде ыргагына жараша болот го деп ойлойм. Кудай буйруса, жылдын аягына чейин ушул айтыш фондунун түзүлгөнүнө 20 жылдыгын алкагында дейм. Буйруса. Алкагында дагы бир нече айтыштарга күбө болот го дейм буйруса. Эми азыр негизи пландап атканыбыз ушул республикалык айтыш, Кудай буйруса, анан биздин салт болуп калган баягы 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата эл аралык чоң айтыш болот. Эми ал жер 30 жылдыгы. Бул 30 жылдыгы мамлекеттин, дагы деле ошол айтыштын 20 жылдыгы. Анан бул айтышты ушул Жамбыл акындын мааракесине арнайбызго деген пландарыбыз бар, Кудай буйруса. Себеби баягы алака маданий, руханий алака, кыргыз акындары менен көп байланыш болгон деген өңүттөн бул ошол Жамбыл акынга дагы арнайбыз деген оюбуз бар. Демек, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен Жамбылдын 175 жылдыгы, айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгы. Сын болуп кетпейби? Ачык эле айтып коет. Эми сын болгондо мындай да, руханий баалуулуктардын чеги жок деп эсептейм. Ошондуктан айтыш кандай гана шартта болбосун руханий баалуулуктарга таянып өтүш керек го деп ойлойм. Анан мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, мамлекеттик деңгээлде даңазаланыш керек да ушул айтыш фондунун 20 жылдык мааракеси. Эми өзүңөр уюштуруп жүрөсүңөр. Жылдын аягына чейин дагы бир топ багытта иш-чаралар өтөт. Ошолор боюнча дагы кыскача маалымат берсеңер, анан мамлекет көңүл буруп атабы? Негизи жалпы иш-чараларыбыз, Кудай буйруса, биздин эми калемгер адабий клубубуз бар. Ошол адабиятка байланыштуу иш-чараларыбыз болот. Анан дагы бир чоң багытыбыз бул киного байланыштуу иш-чараларыбыз болот. Себеби айтыш коомдук фондунун айтыш фильминин алкагында тартылган бир топ тасмаларыбыз бар. Ошолордун жумалыгы өтөт. Айтор ошол адабиятка, киного, акындык өнөргө, жалпы маданиятка арналган иш-чараларыбыз дээрлик көп. Ал эми мамлекет негизинен акыркы баягы бир 5-10 жылдан бери аракет кылып жүрөт. Жок дегенде байгесин чыгарып берүүгөчү. Маселен, көчмөндөргө арналган 2-3 айтыш өттү, ошондо дагы байгенин жарымын чыгарып берүүгө далалат кылышты. Ушул күзүндөгү айтыштын байгесин жарымын дагы ушул маданият министрлиги аркылуу өкмөт колдойбуз деген менимче ойлору бар. Жалпысынан баягы байгесинен бир аз кол кабыш кылып жардам берип жүрүшөт, бирок мындай тийиштүү деңгээлде, жалпылап мамлекеттик деңгээлде бир иш алып кете турган негизги программалар жоктой көрүнөт да.
Бирок мамлекетке таянып отура берсек, көп иштер артта калып калышы да мүмкүн да. Себеби алар каржыга же башка нерселерге байлап коет экен, ошондуктан фонд өзүбүз алып кете бергенибиз бир аз иштин жүрүшү жакшы болот да. Мына акындардын мектеби бар. Ооба. Акындардын мектеби бар. Элмирбек агабыз мына өтүп кеткенине 1 жыл болуп атат. Ал киши бардама Төкмө келсе төр бошот деп чоң долбоор баштап кеткен. Азыр да уланып атат. Ушул акындардын мектеби тууралуу, кийинки өсүп аткан акындар тууралуу. Биздин Айтыш коомдук фондунун 20 жылдан берки бир жетишкендиги бул биз дагы бир чакан ишканабыз да, маселен, анын өзүнүн мыйзам эрежелери болот. Өлкө деле мыйзам эмес, конституциябыз өзгөрүп кетип атпайбы? Биздин конституциябыз өзгөрбөйт да, эреже мыйзамдарыбызчы дайыма сакталат, биз ошону аткарабыз. Биздин негизги аткарып келаткан мыйзамыбыз бул 20 жылдан бери ар бир айдын 10-у 20-сы айдын аягы 3 күндөн дайыма 10 күндүк өткөрөбүз. Бул сабак 10 күндүк деп коебуз. Ошол сабактар тынбай уланып келет. Тынбай уланат. Бул ошо жерге акындар чогулат, устаттар чогулат. Бир гана чогулат ушул, канча акын чогулат? Маселен 20 жылдан баштап эле бир 10 күндүккө бир 10-дон 20дан акын келет. Келип ошол жерде катышып, бири-бири менен айтышып, ырдап. Чоң кырдаалдарда гана ушул кичине бузулуп кеткен учурлар болот. Маселен 2008-жылы Ашарал ата менен Туганбай ата өтүп кеткенде ушул нерседен бир аз кыйналдык да. Себеби баягы күндө окутуп аткан устатын көз өтүп кетсе, бир аз иштин жүрүшү нугунан чыгып кетет экен да. Анан ошол учурда бир айда бир айтыш өткөрүп калдык, бир жарым жыл чалып. Бирок ал нерсе да болбойт экен, анан кайра күнүмдүк сабагыбызга өттүк. Элмир байке раматтылык колуна алган. Азыр дагы бир аз ошондой катаалдык бир аз жаралып турат, баягы сабактарыбыз, баягы ошол нерсе. Бирок баягы жалпы эрежебиз бар, ошол нерсе менен Кудай буйрса уланып кетет. Жаштар менимче колдоо сүрөбү болсо, жаштар өсүп кете берет менимче. Айтыш коомдук фонду биз ойлошубуз мүмкүн, өнөр албетте өлбөйт, эми сакталып кала берет, баягы алтындай болуп бир жерде катылып жата берет, бирок өнөрдү аздектеп тутуп, кадырлап албаса, өнөр деле бир оор акыбалга түшүп калышы мүмкүн. Айтыш коомдук фондун сактап, кадырлап алышыбыз керек го деп ойлойм да, өнөрдү аздектеп аткан. Ошондуктан жаштардын өсүшү бул ушул Айтыш коомдук фондунун иш алып барышуу менен эр шаркка кете берет. Мыкты акындар бар, Кудай буйруса. Мыкты акындар бар, бир топ атты чыгып калды. Жада калса ушул мектеп курагынан бери аралашып жүргөн Элмирбек менен Темирбек бар, ошолордун баары келечекте Кыргыздын залкар акындары болот деген мен чоң үмүтүм бар. Ишенем ошолорго. Балким мен жаңылып аткандырмын, бирок мага ушундай сезилип атат да, балким элге да ошондой. Ушул эми акындарыбыз учубуз кур эмес, көп деп атат. Ооба. Бир кезде баягы 20 жыл мурун көрдөй эле 5-6 акын, оңго жетпеген акын жүрчү. Эми азыр 40-50 деп болсо олтуруп андан көп деп айтсак. Бирок ошо биздин басып өткөн, биздин ата-бабалардын, ошол мурунку залкарлардын санаттарын, чыгармаларын мындай көбүрөөк пропаганда кылбай аткандай сезилип атат да. Бул нерсечи ар бир ошол эле чыгармачыл адамдын өзүнүн дараметине жараша да. Жастыргандар жастырып болуп атат, маселен. Жастыргандар азыраак. Азыраак, себеби баары эле 20 жыл дегенибиз менен эми жол-жолго түшүп келатат акындар туурабы, айтыш бир нугуна түштү. Күндө айтыша албайсың туурабы, бир жылда 2 жол, 3 жол айтыш болсо ошого айтышабыз, калганы токтоп калат. Ошондуктан бул нерсе баягы акындын дараметине жараша улам өскөн сайын анан үнүнүн да бир калыпка келген учурларында анан бир жастырып башташат го деп ойлойм. Биз да бирин-экин жаздырып атабыз улам эми астан. Бирок маселен Замкем жанагы көп чыгармаларын ушул 30-40тын аралыгында жаздырган экен. Ошол Кудай буйрса. Эми ойдогудай эмес, чындап эле. Ойдогудай эмес, бирок аздан жазылып келип атат, Кудай буйрса. Рахмат.